Мисалы үчүн менин атым Тайыр, сиздин атыңыз Кыялбек. Сүрөтчүлүккө дагы тапшырды, мугалимдик кесипке дагы тапшырып көрдүм. 7:30 мектепке баратсам, алдымдан 2 карышкыр чыгып калды. Канча тил билесиз? Күүгүмгө чейин уктаган, күнөстү жаман көрөмүн. Ар бир мугалимдин бир устаты болот да. Кечеги эле өтүлгөн теманы бардык окуучулар ар бири бир сүйлөмдөн гана айтса, кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдү ушул илгери өткөн заманда 6-1 тууган болуптур деп мектепке эмнегедир телефон көтөрүп барышат, уюлдук телефонду. Ошол күнү мектеп директорунан баштап 1-класстын окуучусуна чейин мектептин китепканасынан китеп окуп турушу керек. Билим менен тарбия биригип аккан дарыя дейсиз да. Билим ордосуна кош келиңиздер деген жазуулар турат да. Өзүмдү кайдан табам? Кайданбы, жылдызданбы? Бир мени издегенге эр жүрөк кыргыз барбы? Ассаламу алейкум, Тайлим подкастын көрүүчүлөрү. Бүгүн кезектеги подкастыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз алыскы Лейлек жеринен Борбордон 1000 километр алыстыктагы алыс аймактан келген элеттик агайыбыз Тайыр Ашырбай агай. Агай куш келиптирсиз биздин подкастка. Рахмат. Агай, биз сизди атыңызды көп эле жылдан бери билебиз. Жеке мен гезит беттеринен окуп жүрөм, жазган макалаларыңызды окуп жүрөм. Ушул агай менен жолуксам деген бир өзүмдүн тилек максатым болгон. Бирок мына Кудайдын буйругу экөөбүз бир 20 мүнөт мурун көрүштүк да. Келгениңизден бери деле Бишкекке бир 2-3 күндөн бери көрүшө албайбыз. Бул дагы тагдырдын буйругу. Кандай, жакшы келдиңизби агай? Жакшы келдик. Баарыңыздарга дагы бир жолу куш ысымдуу Лейлектен, Айгүл Гүлдүү Баткенден ысык салам жолдоймун. Жакшы агай, рахмат биздин подкастка келип бергениңиз үчүн. Алгачкы эле бир мындай суроо, бир салтка айланып калган агай. Мугалимдик кесипте мына 30 жылдан ашуун эмгектенип атасыз. Элеттен кеткен жоксуз. Ошо элет мектебинде бир агартып көгөртүп окуучуларды келатасыз. Анда сөз башы ушул сиздин балалык чагыңыз, мугалимдик кесипке келүүңүз, ата энеңиз тууралуу болсун анда агай. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мен 30 жылдан бери мугалимдик тармакта иштеп келе жатам. Бул кесипте тандашыма негизги себепкер атам Сайыткул Ашырбаев болду. Раматылык атам деле өмүр бою ак мектепте агарып көгөрдү. Ошол бала окутуп бизди тарбиялады. Жакшы агай, кенен айта бериңиз. Балалык чагыңызда бул мугалимдик кесипти балалык чагыңыздан бир максат кылдыңыз беле, кантип келип калдыңыз? Эми чынын айтсам, мен кичинекей кезимде сүрөтчү болгум келген да. Сүрөтчү болом деп жүрүп көп аракеттендим. 10 жашымда Байчечекей журнал уюштурган биздин кароо сынагында 1-орунду алганмын. Кийин сүрөтчүлүк кесипке кызыгып, бирок сүрөтчүлүк окуу жайга өтпөй калдым. Бишкектеги мурдагы Фрунзе шаарындагы улуттук университетке дагы тапшырып көрдүм. Айтор окуу жайларга, Ошмуга, дагы башка бир топ окуу жайларга, анын ичинде Россиянын Владимир шаарындагы педагогикалык университетке дагы тапшырып көрдүм. Иши кылып 9 жолу окууга өтпөй калып, 10-сында өттүм. Баткен мамлекеттик университетине караштуу Сүлүктүү шаарындагы гуманитардык экономикалык институттун кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн бүтүрдүм. Сырттан окуп бүтүрдүм. Жакшы агай. Эмне үчүн бул сүрөтчүлүккө ошол 9 жолу тапшырып, эмне үчүн өтпөй калдыңыз? Ошол мезгилде же окууга өтүү кыйын беле? Сүрөтчүлүккө дагы тапшырды, мугалимдик кесипке дагы тапшырып көрдүм. Негизгиси эми ошол мезгилдеги кандайдыр бир себептер болсо керек деп ойлоймун. Анда ошол көп эле айтышат да, менин ата энем дагы мугалим, өмүр бою мектепте иштешти, окууга өтүш абдан кыйын болчу деп, окууга тапшырыш кыйын болчу деп, балким ошондой учурларга туш келгендирсиз. Анан алгачкы эмгек жолуңуз кайсыл мектептен баштадыңыз, кантип Алгачкы иштедиңиз? эмгек жолум жакшы. Мен коңшулаш Каракемер, ал айылдын 2 аталышы бар. Каракемер жана Суу баш деп коебуз. Ошол Каракемер айылындагы курулуш орто мектебине 12 жыл жөө каттап иштедим.
Андан кийин Максим Горький атындагы орто мектепте иштедим. Максим Горький орто мектебинин Жескен деген айылда филиалы бар. Ал жака дагы жөө каттап иштедим. Баш аягы ушул 30 жылдык эмгек ишмердүүлүгүмдүн 13 жылын мен коңшу айылдагы балдарга таалим тарбия берүү менен өткөрдүм. Жөө каттап иштедиңиз. Жөө каттап. Анан татаал болсо керек, алыс болсо керек. татаал. Анын үстүнө кыштын күндөрү, кыш жилдеси абдан коркунучтуу, кызыктуу окуялар дагы болот. 2003 жылдын 17 декабрында саат 7:30 мектепке баратсам, алдымдан 2 карышкыр чыгып калды. Кадимки карышкыр. Ошондо жүрөгүм таманыма түшүп кетип, абдан катуу коркконмун. Кантип чыктыңыз анан ал карышкырлардан? Мен карышкырдан кутулганымдын себеби таштар дагы катып калган. Таш тээп көрсөм, таштар катып калган, кыймылдабайт. Бир колумда китеп баштык, дипломат турат. Анан тура бердим, карышкырлар мени карап тура беришти, мен дагы аларды карап тура бердим. Кудайдан буйрук болдубу билбейм, алар артына бурулуп кетип калды. Абдан коркунучтуу окуя болгон экен агай. Себеби баягы биз Ажар деген чыгармадан эле билебиз да, карышкыр менен бет келип калганы. Бул абдан түйшүктүү кесибиңизде бир өтө эсте кала турган бир окуя болсо керек, бир чети коркунучтуу, көпкө эстеп жүрө турган. Анан ушул мектепте эми сиздин ар бир мугалимдин бир устаты болот да. Устат катары кимдерди атай аласыз? Устаттарыңыз кандай инсандар эле, кандай өзгөчөлүктөрү бар эле? Максим Горький атындагы орто мектепте окудум 10 жыл. Ушул мектепте иштеген бардык мугалимдерди, өзүмдү окуткан мугалимдерди, биринчи мугалимим Салкынай Бегалиеваны, класс жетекчим Абдуллай Шамшиевди, өзүмдүн атам Сайыткул Ашырбаевди өзүмдүн эң алгачкы устаттарым деп эсептеймин. Кийинчерээк мугалимдик кесипте бир топ устаттарды көрдүм. Сүлүктүдө мени окуткан бир топ агайлар бар. Айдаралы Абдысаитов, Хабибулла Хидиров. Ушул кишилер дагы өзүмдүн устатым деп эсептеймин. Мугалимдик кесипте устаттарыңыз агай. Эми шакирттериңиз жөнүндө агай. Мына 30 жылдан ашык эмгектенип кандай бир мындай сыймыктануу менен айткан шакирттериңиз бар? Сиздин жолуңузду жолдоп мугалим болуштубу? Кайсы кызматтарда иштеп жатат? Мугалимдин эң негизги бир сыймыктанган, өзүнө канаат алган бул мыкты шакирттери да. Шакирттериңиз жөнүндө айтсаңыз. Менин шакирттерим дагы өтө көп. Коңшулаш мектептерде дагы шакирттерим бар. Бабамурат Рахматуллаев деген бир акын иним, кыргыз тили жана адабияты мугалими бар. Анан Бабуржан Абдужаббаров деген шакиртим бар. Анан дагы бир шакиртим азыркы мезгилде теология илимдеринин доктору болуп саналат. Сагынбек Козиев деген жигит. Ал жигит азыр ОШМУнун теология факультетинде эмгектенет. Ошондой шакирттер менен сыймыктанам. Дагы тарбиялап келатасыз агай, Тарбиялап келе жатам. Жакшы агай, абдан жакшы. Эми биз ошол сизди дайыма 30 жыл бир колдоп келаткан өмүрлүк жолдошуңуз, үй бүлөңүз, балдарыңыз сиздин жолуңузду жолдоп мугалим болуштубу? Кандай, ушул боюнча дагы мындай сүйлөшсөк болот. Атам жөнүндө айттым. Эми энем жөнүндө дагы айтып берейин. Энем Тотуниса Каршыбаева Коңшулаш Тажикстандын мурдагы Ленинабад, азыркы Согду областынын Пролетар районунда төрөлгөн, Тажикстандагы өзбек тилдүү мектепти алтын медаль менен бүтүргөн. Бир туугандарымдан Айсулуу Ашырбаева, бул карындашым, өткөнүнө 2 жыл болуп баратат. Мугалимдик кесип тандаган эле атамдын жолун жолдоп. Сурмахан Ашырбаева деген дагы бир карындашым азыр Бишкек шаарындагы мектептердин биринде иштеп жатат. Ал дагы мугалимдик кесип тандады. Өмүрлүк жарым Наргиза Турдалиева азыркы мезгилде Ак Суу айылындагы Тынчтык балдар бакчасында тарбиячы болуп эмгектенет. Эми үй бүлөм жөнүндө, бала чакам жөнүндө айтсам, чоң уулум Адылбек Ашырбаев Куранды толук жаттап кары болду. Азыр жогорку окуу жайларынын биринде сырттан окуп жатат. Кичине уулум Азымбек, ал дагы Ислам университетин артыкчылык диплом менен бүтүрдү. Мен Бишкекке келип калышымдын дагы себеби Азымбек уулумдун эле арты менен келдим, себеби менен. Азымбек уулум жакында Каир шаарындагы Ал Азхар университетине
жөнөп жатат. Ошого келдим атайын. Жакшы агай. Демек, ата энеңиз, бир туугандарыңыз бар, мугалимдик жолду жолдогон адамдар экен. Балдарыңыз да илим жолунда жүрөт экен. Бул дагы болсо сиздин тарбия таалимиңиз болсо керек. Анан тил жөнүндө да сиз канча тил билесиз өзүңүз? Жана эле айттыңыз апаңыз жөнүндө. Испанияда Андалузия деген жер бар да. Араб маданияты менен Европа цивилизациясы жуурулушкан жер. Мен өзүмдүн кушумду, лейлегимди, өрүк зарылып баткенимди ошол Кыргызстандын Андалузиясы деп эсептеймин. Себеби баткенде кыргыз, тажик жана өзбек улутунун өкүлдөрү жашашат. Ушундай камыр-жумур болуп кылымдар бою кыргыз маданияты, тажик маданияты, өзбек маданияты камыр-жумур болуп жуурулуп кеткен да. Мен ошондой жерде төрөлгөнүмө, өскөнүмө сыймыктанам. Анан тил жөнүндө айтсам, мен кыргыз жана өзбек тилдеринде эркин жазамын. Кыргыз тилинде ачылыш, аттуулар жыйнагым жарык көрдү. Өзбек тилинде өзүмгө өзак. Кыргызча айтсам, өзүмдү өзүм чечмелөө деген китебим даяр турат. Андан кийин орус тилинде дагы жазам. Демек, мен кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде чыгарма жаратам. Чыгарма жаратасыз. Бул абдан сонун. Азыр эми өзүңүздүн чыгармачылык жөнүндө айттыңыз агай. Ушул мугалимдикке кошумча болгон, сизге дагы күч кубат берип турган бул чыгармачылык болсо керек. Мына ушул чыгармачылыгыңыздан бир кеп кылалы. Ырлар жыйнагыңыз, балким ырлардан окуп бересиз. Биз дагы, мен дагы социалдык баракчаларыңызды баягы карап чыктым да. Анда дагы абдан көп ушул адабият жаатында поэзия болсун, проза болсун, көбүрөөк поэзия көп байкадым чыгармаларыңызды. Анда бир чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлү. 10 жашымдан баштап ыр жаза баштадым. Алгач баягы айттым го, сүрөтчү болом деп жүрүп акын болуп калдым деп. Көбүрөөк ыр жазам, эссе жазамын, аңгеме жазып жүрөмүн. Анан жазгандарымды негизинен жүрөгүмө жакса, өзүмдүн купулума толсо гана социалдык тармактарга, кез журналдарга жөнөтөмүн. Эгер жүрөккө жакпаса, мен аны жөнөтпөймүн. Жүрөгкө жаккан ырлардан агай окуп берсеңиз. Анда мен ушул ачылыш аттуу ырлар жыйнагымдан жаман көрөмүн деген ырымды окуп берсем. Күн тийген жакты ыктаган, түнөктү жаман көрөмүн, күйгүмгө чейин уктаган, күнөстү жаман көрөмүн, койнума жетпей муздаган, мүнөздү жаман көрөмүн, пенделер канып жутпаган, мүрөктү жаман көрөмүн, эгерим сыртка чыкпаган, жүрөктү жаман көрөмүн. Жакшы, сонун агай. Анан дагы бир ошол Facebook'тагы баракчаңыздан окуп калдым, сыйлык деген ырыңызды. Эми мугалимдик кесипте мугалим эми эч кимден өзү сыйлык сурабайт. Бирок кандай сыйлыктарды алдыңыз? Анан ошол мүмкүн болсо сыйлык деген ырыңыз эсиңизде барбы? Окуп бере аласызбы? Анан ушу сыйлыктарыңыз жөнүндө айтсаңыз болот. Ушул ырымды азыр унутуп калыппын. Эми сыйлыктар жөнүндө айтсам, дүйнөлүк илим билимдин, дүйнөлүк маданияттын, дүйнөлүк жашоо турмуштун деп койсок, тарыхында сыйлыктар байыркы Грецияда, байыркы Римде жаралган. Демек, бул акын жазуучуну, чыгармачыл адамдарды колдоо иретинде жаралган болсо керек деп ойлойм. Негизгиси чыгармачыл адам, мугалим сыйлык үчүн эмес, жүрөк үчүн, эл жерге кызмат кылыш үчүн гана жашашы керек деп ойлоймун. Анан сыйлык деп калса, дагы бир нерсени айткым келет. Чыңгыз Айтматов 35 жашында Лениндик сыйлыктын лауреаты болгон да. Мен дагы чыгармачылыктын, мугалимдиктин башатында мен дагы 35 жашка чейин кандайдыр бир сыйлыкка жетсем деп ойлогомун да. Кийин 31 жашымда Курбаналы Сабуров атындагы адабий сыйлыктын лауреаты болдум. Эл аралык сынактарга дагы, поэзия сынактарына катышып жүрөм. Казакстан өтө чоң долбоор менен иштеп баратат да. Өтө чоң руханий жаңыруу долбоорду алар ашырып жатышат. Ошонун негизинде Казакстан 3 жылдан бери эл аралык адабий Азия конкурсун өткөрүп келе жатат. 22-жылы, 23-чү, анан 24-жылы. Ошол конкурстарга катышып, 2 жолу биринчи орунду, анан 1 жолу
экинчи орунду ээледим. Мугалимдик боюнча, педагогдук боюнча кайсы сыйлыктарга ээ болдуңуз? 2017-жылы билим берүүнүн мыктысы деген наамды Төшүп беришти. келген. Андан кийин 2022-жылы профсоюздун мыктысы, илим билим кызматкерлеринин кесиптик кошунунун мыктысы деген наамга татыктуу болдум. Агай дагы бир баягы эми чыгармачылык жөнүндө болуп атпайбы? Көптөгөн ырларыңыз бар экен, китептериңиз бар экен. Обондуу дагы бир ырым бар деп калдыңыз. Менин 5-6 ырыма обон жазылган. Ошол обондордун ичинен мага жакканы Айгүлгүлү аттуу ырыма Канатбек Ботобеков аттуу жаш композитор обон жазды. Эгер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кыргыз мугалимдерине майрамдык гүлдесте катары бир сунуштап ыроолоп койсом болобу? Макул агай. Биз аракет кылалы. Эми Айгүлгүлү бул Баткендин символу. Баткенди эстегенде баардыгы Айгүлгүлүн эстейт. Апрель айында беле агай? Айгүлгүлүнүн майрамы. Бул бир өзгөчөлүк. Ушул Кыргызстанда, анын ичинде Баткенде өсүп калган бир өзгөчө гүл. Рахмат агай бул мугалимдерге болгон майрамдык белегиңиз үчүн. Арманымда жашаган айдын гүлү, айдан жерге түшкөнсүң кайсыл күнү. Ак сүйүмү айланып баратасың, айланайын атыңдан Айгүлгүлү. Жакшы, агай кайра мектепке келели. Бул мектептеги турмуш. Бүгүнкү күндөгү мугалимдердин жашоосу, элет мугалими менен эми шаардык мугалимдин айырмачылыгы эмнеде? Элет мугалиминин көйгөйү эмнеде? Мына ушул боюнча бир өзүңүздүн кандай баамдагандарыңыз бар? Жакшы суроо болду. Эми мындай карасак, элет жеринде шарттар оорураак. Шаардык мектептерге салыштырмалуу бизде бир топ мындайча айтсам кемчиликтер, жетишпестиктер бар да. Маселен, шаардык мектептерде акылдуу доскалар бар. Элет мектебинде андай жаңылык жок азырынча. Бирок биз дагы санарип мугалим долбоору боюнча, акылдуу мектеп долбоору боюнча бир топ иштерди аткарып жатабыз. Агайым бул техникалык эле бир каражаттар да. Негизи бул жокто эле мугалим иштесе болобу? Болот да. Эми ушул боюнча өзүңүздүн бир методикалар, өзүңүздүн педагогика киргизген өзгөчөлүктөр, башка кесиптештериңиз менен бөлүшүп келаткан сиздин бир сунуштар, долбоорлор боюнча айтсаңыз, кандай долбоорлорду сунуштап келатасыз? Буга чейин мен окуп калганым бар. Кут билим гезитине дагы абдан бир жакшы, уникалдуу бир ойлорду сунуштап келесиз да. Мына ушул боюнча ачылып сүйлөй бериңиз агай. Сиз өтө баягы мындай скромный деп коебуз го. Ошол сыяктуу болбой, ачылып сүйлөй бериңиз. Мен убакыттан, учурдан пайдаланып, республикалык Кут билим гезитинин эмгек жамаатына дагы ыраазычылык билдирем. Бул гезиттин башкы редактору Кубат Чекиров, гезиттин бөлүм башчылары Алимжан Алибеков, азыркы редакторубуз Майрамбек Токторовторго ыраазычылыгымды билдирем. Макалаларыңыз чыгарышат. 20 жылдан бери айылдык бир жөнөкөй карапайым мугалимди мени колдоп келе жаткандыгы үчүн аларга терең ыраазычылык билдирем. Анан өзүм бир топ автордук долбоорлор менен машыгып келе жатам. Бир топ долбоорлорду мен жараттым. Ошолордун Айтып берсеңиз айрымдарын. айтып берсем сиздерге. Бир окуучу бир сүйлөм долбоорум бар. Аха. Бул долбоор адабий окуу, кыргыз адабияты сабактарында мугалимдер колдонушса болот. Мисалы үчүн кечеги эле өтүлгөн теманы бардык окуучулар ар бири бир сүйлөмдөн гана айтса, класстагы бардык окуучу ошол текстти толук айтып бүткөн болот. Мында бардыгы сабакка толук бойдон катышышат. Бир сүйлөмдөн айтып олтуруп, бир чыгарманы Бир бүтүшөт. чыгарманы бүтүрүшөт. Балдардын баарын тартуу, сабакка тартуу. Ошол долбоорум бар. Анан менин долбоорлорум 5 эле мүнөттүн ичинде бүтүндөй мектеп же бүтүндөй Кыргызстандагы мектептер үйрөнүп алса болот. Анан 20 кошуу бир долбоорум. Бул кызык экен. кыргыз адабияты сабагында колдоном. Окуучу мурдагы өтүлгөн теманы өзүнүн кеп мадинаты сүйлөө иречи менен айтып берет. Эгерде 20 сүйлөмдөн асса, ал окуучуга мен 5 деген бааны коёмун. Сонун. Эгерде 15тен 20га чейин болсо, мен аларга 4 деген бааны коёмун. 10го чейин жетпесе, 3 деген бааны коёмун.
муну дагы үйрөнүп алыш өтө жөнөкөй. Анан эс кошуу эм деген долбоорум бар. Мен муну тамашалап Султанмурат Кошу Мырзагүл деп Мырзагүл. дагы айтам. Бирок чындыгында менин эс деген тамгам бул синтакс түшүндүрөт. Ал эми эм деген тамгам бул морфологияны түшүндүрөт. Сонун агай. Кыргыз тилде окутуу демек. Кыргыз тилинде ушинтип үйрөтөм. Демек тил илиминин өзөгүн дал ушул грамматика түзөт. Ошондуктан синтакс менен морфологияга басым жасаймын. Анан жөндөмөлөрдү үйрөткөндө мен терминдеринен качып жөнөкөй эле кылып үйрөтөм. Мисалы үчүн жатык тил менен, жалпак тил менен деп коебуз. 6-1 тууган долбоорумду мен кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдү ушул илгери өткөн заманда 6-1 тууган болуптур деп атоочилик, барыш, табыш, жатыш жөндөмөлөрүн ушинтип үйрөтөм. Жомок менен агай. Абдан сонун долбоорлоруңуз бар экен агай. Бул дагы бир кызык долбоорумду айта кетейин. ошону айтыңыз агай. Талаалап кетпе деген долбоорум бар. Окуучуларга сабак өтүү учурунда теманын гана негизинде сүйлөүүнү үйрөтөм да. Чогулуш болсо, ата-энелер чогулушу болобу, класстык чогулуш болобу, мен окуучулардан талап кыламын. Ушул күн тартибиндеги маселенин гана негизинде сөз сүйлөйлүк. Ошонун негизинде гана сүйлөөнү үйрөнөлү деп ушуну эме кылам. Мугалим дагы окуучулар да капкараңгы чытырман токойго кирип кетпестен белгиленген бир теманын негизинде сүйлөшсө максатка тезирээк жетебиз. Сонун агай. Дагы көп болуш керек долбоорлоруңуз негизи. 20 чакты Долбоорлорго кайра дагы кайтып келебиз агай. Бирок эми ушундай сонун долбоорлор менен иштеп атсаңыз, окуучуларыңыздын дагы билим деңгээли, жетишкендиги жакшы болуш керек. Бир олимпиададан кандай жетишкендиктер бар, же бир конкурстардан кандай жетишкендиктер бар. Биздин окуучулардын дагы ийгилиги өтө көп. Мен даярдаган окуучулардын дагы ийгилиги өтө көп. Өткөндө мен мурдараак Гапыр агайды жакшы тааныйсыз да. Ошол Гапыр агайдын бир окуучусун мен кыргыз тилден тарбияладым, даярдадым. Ошол окуучу Айбек Каршыбаев деген окуучу. Бир чети менин жээрим дагы болуп кетет. Бир чети Гапыр агайдын окуучусу. Ошол окуучуну мен республикалык тестке даярдап, ал окуучу 204 упай алды. Жакшы, сонун агай. Бул сиздин мектебиңизде окубайт. Каникул мезгилинде Келет, сиз даярдайсыз, репетитор катары даярдайсыз. даярдап бердим. Бирок эми сиздин эмгегиңиз да. Эмгегиңиз баягы жоону сайса ким сайды аты калды манаска дегендей болот. Анын дагы Жакшы, сонун экен. Эми ооба мектеп катары агайдын эмгеги, анан эң негизги сиз ага багыт берип атасыз да. Демек, анан дагы бир нерсе да агай, бул бүгүнкү күндөгү балдар. Ушул балдардын өзгөчөлүгү, учурдагы балдар жөнүндө сиздин көз карашыңыз кандай? Мындай көп акыркы мезгилдерде сүйлөй баштабадыкпы? Кабыл алуусу начар, кызыгуусу начар, альфа муундун балдары деп атабыз да, ушул муундун кандай бир өзгөчөлүктөрү бар? Сиз байкап атасыз да ушуну эми элетте. Азыркы замандын көйгөйү уюлдук телефон болуп калды да. Азыр окуучулар мектепке эмнегедир телефон көтөрүп барышат, уюлдук телефонду. Эң коркунучтуу трагедия бул азыркы мезгилде Кыргызстандын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн мектептеринде окуу китебинин ордун уюлдук телефон ээлеп калды. Бул өтө чоң трагедия. Биз окуучуларды китепке кайтарышыбыз керек. Китеп окууга кайтарышыбыз керек. Маданиятка, адабиятка кайтарсак жакшы болот деп ойлойм. Ушул китеп жөнүндө айтып атпайсызбы? Балдар көркөм адабият окуйбу? Анан көркөм адабиятты окутуу боюнча мектептерге, кесиптештерге бир кандай сунуштарды айтасыз? Сиз кандай бир аракеттер жасайсыз? Эми тилчи, адабиятчы катары азыр долбоорлоруңузду айрымдарын уктук, абдан сонун долбоорлор экен. Ар бир мектеп керек болсо, азыр 5 күн система менен окуп жатабыз го. 5 күн окуйбуз, 2 күн эс алабыз. Бир күндү китеп окуу күнү деп арнаш керек. Ошол күнү мектеп директорунан баштап 1 класстын окуучусуна чейин мектептин китепканасынан китеп окуп турушу керек. Бир китепти алып. Анан ошол китепти сан үчүн эмес, сапат үчүн окуш керек. Анан ошол китепти окугандан кийин балада жок дегенде бир тамчы маалымат калыш керек жүрөгүндө, акыл эсинде, сезиминде деп ойлойм. Ал эми үйдө ата-энечи, үй бүлөлүк китепкана, мектептеги китепканалардын абалы кандай? Ата-энелердин мектеп менен болгон байланышы кандай? Сиз класс жетекчи катары да иштесеңиз керек мектепте. Мына ушул боюнча сиздин кандай, эми бул сабак учурундагы долбоорлоруңуз экен.
ата энелер менен иштешүүдө, тарбиялык жумуштарды алып барууда дагы долбоорлоруңуз барбы ушул боюнча? Ооба, тарбиялык багытта дагы долбоорлорум бар. Мен мектептеги айларды деле ар бир айды өзүнчө тарбиялык айлыктарга бөлүп коюп, ошонун негизинде иш алып барууну мурдараак билимде дагы жаздым. Мугалим журналына деле жарыяланды ошол долбоорум. Сентябрь айын саламдашуу айлыгы деп атаганмын. Октябрь айын үйгүлүү жүрүш туруш айлыгы, мектепке эң керектүү нерселерди айтып жатам. Ооба. Андан кийин ден соолук айлыгы дедим. Азыр лейректе декабрь айы быйыл зордук зомбулукка каршы күрөшүү айлыгы деп аталды. Анан менин айлыктарым уланып барат дагы, мен апрель айын китеп окуу айлыгы деп жарыялагам. Өзүм мектебимде апрелде биз китеп окууга көбүрөөк басым жасайбыз. Андан кийин май айында балдарга кесиптик багыт берүү айлыгы деген иш чараны өткөрөбүз. Ай бою айрыкча бүтүрүүчү класстардын балдарына, 9 жана 11 класстардын бүтүрүүчүлөрүнө кесиптик багыт беребиз. Себеби кесиптик багыт дагы баланын эртеңки ата эненин, эртеңки коомдун толук кандуу мүчөсүнүн болочок тагдырын, багытын аныктап берет да. Эң туура агай. Демек 9 айга тең ар бир айга өзүнчө бир темаларды коюп пландап келатасыз. Кесипке багыттоо боюнча агай, ата энелердин ошол балдардын билимине болгон мамилеси кандай? Мектепке келишеби, кызыгабы дегендей. Мен деле мектепте иштеп, класс жетекчи болуп байкайт болчумун да. Кээ бир ата энелер айрым мен көп шаарда иштеп калдым агай. Мен Элетте 1 жыл иштедим өзүмдүн айылымда. Кийин шаарда иштеп калдым дагы. Көбүнчө шаардын ата энелери мектеп менен байланышы абдан аз да. Баланын эмне билим алып атат, эмнени окуп атат, кандай тарбия алып атат, көбүнчө көртөрлүк менен болуп мындай иш албай калат, мындайча айтканда. Бул сиздин ата энелерде кандай да? Бизде айылда илгери мурдараак чогулуш өткөрсөк, жалаң энелер келишчү да. Анан Лейлек районунун кээ бир мектептеринде атайын аталар чогулушу деген бир жаңылыкты уюштурушту. Демек аталар тартуу максатында. Келеби аталар? Аталар дагы келишет, айылда келишет. Ата энелерге дагы суранганбыз, талап дагы коюп жатабыз. Жок дегенде бир айда бир жолу өзүңүздүн уулуңуздун же кызыңыздын сабагына катышыңыз деп суранганбыз. Ата энелер келип жатышат. Ата энелер келип сабактарга катышат. Бул аталар чогулушу деп атпайсызбы? Мен да мына кече жакында эле Алматыга барып келдим да. Биздин казак тилинде бир китебибиз чыккан, бир казак кесиптешим менен тарбия баспалдактары деген бир мектеп чакырып, ошол китептин аталышында тарбия баспалдактары деп аталардын форумун өткөрүптүр. Аталар келип катышты. Чындыгында абдан баалуу ойлор айтылды. Ата балага кантип тарбия бериш керек, бул абдан маанилүү агай. Бул жумушту дагы уланта берсе болот. Анан мен дагы бир нерсени ушул сиздин социалдык барактан мындай Тайыр Ашырбайдын ойлору дейбизби, же бир мындай ойлорду жазып жүрөт экенсиз да. Ошолордун бирөөсү жөнүндө мындай дейсиз агай. Билим менен тарбия биригип аккан дарыя дейсиз да. Муну чечмелеп берсеңиз. Биз мектеп дегенде эле биз көбүнчө окууга басым жасайбыз дагы тарбияны унутуп калабыз да. Анан мен Кыргызстан боюнча Бишкекке келсем, өткөн жылы Ысык-Көлгө дагы бардым. Жолдун боюндагы бардык мектептердин кире беришине билим ордосуна кош келиңиздер деген жазуулар турат да. Бирок мектеп билим менен тарбиянын ордосу да, таалим тарбиянын очогу да. Ошого мен билим менен тарбия биригип аккан дарыя деп айттым. Өткөн жылы Сузак районунда болсо керек. Жалпы республикалык деңгээлде Пут билим гезитинин өнөктөштүгүндө бир чоң семинар өткөрүлдү. Ал семинардагы билим менен тарбия биригип аккан дарыя деп аталды. Сиздин ушул демилгеңиз менен абдан жакшы демилген. Авторлук табылган боюнча десем болот. Демек бөлүп кароого мүмкүн эмес, туура айтасыз. Мен деле иштеп жүргөндө, алгачкы жумуш баштап жүргөндө дайыма баягы досканын үстүндө жазып коюшат го. Ошол жерде сапаттуу билим, татыктуу тарбия деп көп жазып илип алышчу да. Анан мен да бир кесиптешиме айтып атпаймынбы? Чоң улуу эжеке болчу. Эжеке тарбияны биринчи жазыш керек деп. Анан такыр мага көнбөйт.
биринчи билим болуш керек. Билим болсо анан тарбия болот деп. Бирок жылдар өтүп кийин ал барсам ошол өзгөртүп коюптур. Татыктуу тарбия, сапаттуу билим деп. Эжекем иштеп атыптыр, көп жыл иштеди, анан күлүп эжеке бул алмашып калыптыр го десем, туура экен дейт сенин айтканың. Себеби тарбияны биринчи орунга коюшубуз керек экен. Заман да ошону шарттап калыптыр деп. Ошондой эле дагы бир сиздин табылганыңыз деп айтсак болот. Бүткүл адамзат жаш бала дептирсиз да. Андай болбогондо дейт, Кудайга сен деп кайрылбайт элек дейт. Муну кандай түшүнөбүз? Адам баласы бир гана Кудайга сен деп кайрылат да. Анан Рабиндранат Тагордун Индия элинин улуу акылманы, акыны, улуу акын түбөлүк жаш бойдон кала берет, бала бойдон кала берет деген ой дагы бар да. Биз ата энебизди сиз деп сүйлөйбүз. Бирок Кудайды бүтүндөй адамзат сен деп сүйлөйт, сен деп кайрылат. Ошого болсо керек, ошого таянып айтса. Ошол себептен жаздыңыз. Анан дагы бир ушундай бир сөзүңүз бар экен агай. Биздин аты жөнүбүз, ысымыбыз башка бирөөлөрдүн табылгасы дептирсиз. Муну мен мындай баамдай албадымбы же түшүнө албадымбы? Түшүндүрүп бересизби? Биздин аты жөнүбүз башка бирөөлөрдүн табылгасы, туурабы? Ооба. Мисалы үчүн менин атым Тайыр, сиздин атыңыз Кыялбек. Муну бизге ата энебиз кое берген да. Ооба. Бирок өмүр бою ушул ысымдар бизди коштоп жүрөт. Баары бир ал ата энебиздин табылгасы деп ойлоймун да. Рахмат агай. Мындай жазган табылгаларыңыз абдан көп экен. Анан эми кайра эле чыгармачылыгыңызга келели. Сизди көбүнчө чыгармачылык багытта дагы жараткан ийгиликтериңиз көп экен агай. Дагы ушул китебиңизден бир ачылыш деген китебиңиз турбайбы колуңузда? Бир өзүңүзгө жаккан ырлар ушул жаштар үчүн, келечек муун үчүн бир акыл насаатпы же чакырыкпы, ошондой ырлардан бир 2-3 окуп берсеңиз? Анда көрө албастык деген ырымды окуп берейин. Көрө албастык. Биз кыргыздар аз эмес, көп адаштык. Бийик жердин төрүндө өр талаштык. Шолоктойбуз бармакты жаратыш деп. Шордуу журттун илдети көрө албастык. Уюткубуз курокшойт, сүйүнбөдүк. Улут үчүн күйбөдүк, күйүнбөдүк. Маңкурт болуп, баарыбыз маңкурт болуп, Манас менен Чыңгызды түшүнбөдүк. Таз Байматты тамшанткан сууну жуттук. Таза сууну какшаткан ууну жуттук. Бирибизден мигибиз кыйынсынып, билинбестен кыйрадык, сынып бүттүк. Караңгыда жарыкты көрбөс болдук. Калкыбызга көңүлдү бөлбөс болдук. Элибиздин эртеңи ойлондурат. Эмнеликтен абыке көбөш болдук. Агай жакшы экен. Ушул ырдан бир келип чыгып атат да. Мугалим, акын катары коомдогу ар бир нерсеге мындай сын көз караш менен карап турасыз да. Таз Баймат деп атпайсызбы? Бүгүнкүнүн Таз Байматтары деп кимдерди эсептөөгө болот? Таз Баймат деп атасыз, абыке көбөш деп атасыз. Бул ырды да жөн жазган жоксуз да. Мисалы үчүн биз туу көтөргөн, алдыбызда бараткан адамдарды барктабай калдык. Анан абыке көбөш жөнүндө айтсам, кадам сайын эле абыке көбөштөр чыгып жатат. Анан биз негизинен ошентип ойлойм. Мындай да агай, бүгүнкү күндө жаштар, эми ошол элет жериндеги жаштар көбүнчө баягы шаарларга келип окушат да, эми жогорку окуу жайда окушат, кайра бүтүп мектепке барышат, мугалим болуп, бирок акыркы мезгилде менин байкаганым, мугалимдик кесипти бүткөн көп жаш кесиптештерибиз айыл мектептерине барып иштөөнү каалашпайт да. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Анан жаштардын баары шаарга агылып атат. Айылдагы бүгүнкү күндөгү мектептеги абал, ошол жалпы мугалимдердин жаш курагы кандай болуп баратат? Анан муну чечүүнүн кандай бир жакшы сунуштарыңыз бар, баягы долбоор сыяктуу эле бир ойлонуп көрдүңүз беле? Сиз да же жаштык кезиңизде шаарга кетүүнү кааладыңыз беле? Ошол боюнча кандай ойлорду айта аласыз? Негизги чыныгы мугалим мектепти айылдын мектеби, анан шаардын мектеби деп тандабаш керек деп ойлойм да. Анан жеке өзүмдүн көз карашым боюнча мага шаардын мектебине караганда айылдын мектеби көбүрөөк жагат да.
эң мыкты адамдар деле көбүрөөк айылдан чыгат. Masalan, Чыңгыз Айтматов деле айылдан чыккан. Лев Толстой деле өмүр бою айылда жашады. Демек, жаш мугалимдерге айтарым, эгерде силер абанын тазасын жуткуңар келсе, айылга баргыла деп айтмакчымын да. Айтмаксыз, бирок бизчи мындай мамлекеттик деңгээлде же жалпы бир мектеп жетекчилиги кандай долбоорлорду ишке ашырса бул айылга жаш мугалимдер келет? Мурдараак жаш мугалимдин депозити деген программа бар эле. Ошонун негизинде жаш мугалимдерди колдоо боюнча бир топ иштер аткарылды. Жеке менин көз карашымда эми айылда мугалимдерди кармоо максатында, айрыкча чек ара жерлеринде мугалимдерди кармоо максатында кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде бир стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу керек деп ойлойм да. Кайра ошол депозитти киргизүү, Айыл мектебинин мугалиминин статусун жогорулатуу керек. жогорулатуу. А сиз жаш кезиңизде бир шаарга кеткиңиз келгенби? Шаарда иштегиңиз келип, шаардык мугалим болгуңуз келип, болбосо бир кандай кыялдар болгон? Же баштаганда эле мен айылда калам, айылда иштейм деген бир так өзүңүздүн чечимиңиз болгонбу? Эмнегедир айыл мени көбүрөөк өзүнө тартты да. Анан ар бир адам эгерде ал өзүнүн мекенинин, өзүнүн кичи мекенинин чыныгы күйөрманы болсо, ал өзүнүн кичи мекенинде эле жашап, өмүр бою ошол жерде каккан казыктай ошол жерде туруш керек деп ойлоймун да. Ата энемди сыйладым, анан инилерим, бүт туугандарым баардыгы окуп жатышты. Бирок мен ата энемди сыйлап, аларды кыялбай, аларга да карашым керек. Андан кийин келечекти ойлоп, бала чаканын келечегин ойлоп, ошол жерде түтүн булаткан бойдон калдым да. Айылда калып, айылда түтүн булатып, ата энени караш үчүн анан өзүңүздүн бир карапайым жашооңуздагы бир өзгө жөнөкөйлүктү көрсөтүп атасыз да, бир ишмердүүлүгүңүздө дагы. Анан дагы эле бир долбоорлоруңузга кайтып келели агай. Дагы кандай бир долбоорлоруңуз бар ошол келечектеги жаш мугалимдерибизге? Айрыкча кыргыз тилчи адабиятчы мугалимдерге көбүрөөк бир сиздин долбоорлоруңуз туура келет экен. Анда бир экөөнү айта кетейин, эгерде уруксатыңыз болсо. Сөз мөнчөк долбоорум да. Бул долбоор боюнча кандайдыр бир тамыры терең сөздө, кыргыз элинин төл сөзүн, тигил же бул чыгармадагы көөнө сөздү окуучуларга, жаш муунга чечмелеп үйрөтөбүз да мында. Мисалы үчүн, жамбы деген сөз. Бул уютулган алтын түшүндүрөт. Жылаажын куштун бутуна тагылган кичинекей коңгуроо. Ушуга окшогон сөздөрдү таап чыгып үйрөтсөк болот. Анан куймакулак долбоору боюнча биз окуучуларга нарк, насел үйрөтсөк болот, чечендик өнөрдү үйрөтсөк болот, кадимки эле макал лакаптарды үйрөтсөк болот. Мына ушундай долбоорлорум бар. Бул долбоорлорду бир жыйнак кылып чыгарып, бир кесиптештериңиздерге сунуштоо кыялыңыз барбы? Же буга чейин китептериңиз чыкты беле? Кандай китептериңиз чыкты эле? Буга чейин Ачылыш аттуу бир китебим, анан устатым Атакул Жакупка арналган Атакул Жакып деген поэмам өзүнчө китеп түрүндө чыкты. Анан дагы бир айылдык мугалим, лейлектик мугалим Ажыбай Маканбаев тууралуу Эл уулу Ажыбай Маканбаев деген китебим чыкты. Азыр дагы бир китеп даярдап жатамын. Окумуштуу Казбек Ражапов деген Ак Суу айылынан чыккан алгачкы окумуштуу жөнүндө китеп жазып жатам. Анан педагогикалык багыттагы ойлорумду, Тайырдын таалим ойлорун иретке келтирип, кайра баштан ийлеп, бышырып, андан кийин окурмандын китеп текшесине сунсам деген ойлорум бар. Жакшы агай. Негизинен педагогдук багытта иштеп, ошол боюнча китептер даярдап чыгарып жүрөбүз биз. Таалим басма үй катары дагы. Буюрса, башта да бир аз сүйлөшүп калдык. Ушул чыгармаларыңызды педагогикалык багыттагы бир бизге берсеңиз, бир жыйнактап, редакторлеп, бир жаш кесиптештерибизге бир сунуш катары муну китеп кылып чыгарсак болот. Анан Тайырдын таалим ойлорунан мен бир үчөөнү окудум окшойт. Сизде жазуулуу барбы? Бир дагы булардан сырткары айта турган таалим ойлоруңуздан. Мен дагы көбүрөөк айыл мектебине мугалимдерди, жаштарды чакыргым келет. Кыргыз педагогикасында чыныгы таза мугалимдин үлгүсүн
чыныгы айылда туруп эң чоң бийиктикти багындыруунун үлгүсүн Бектур Исаков деп эсептеймин. Мен да ошентип ойлойм. Анан кыргыз тилин натыйжалуу окутуу, анан Манас эпосун окуучунун жүрөгүнө жеткирүү боюнча Бектур Исаковдун эмгеги өтө чоң да. Мен кыргыз бийлигинен суранаарым, кыргыз өкмөтүнөн, президентибиз Садыр Жапаровдон суранаарым, Кудай буйрса ушул кишиге Кыргыз Республикасынын баатыры же болбосо Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры деген наамды берсеңиздер. Мен өзүм үчүн сыйлык сурабайм, мен башкалар үчүн сыйлык сураймын. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бизде бир кече өтө чоң кыргыз педагогикасында өтө чоң жаңылык болду. Өмүрзак Мамаюсупов Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры деген наамга татыктуу болду. Өмүрзак агай, эгер мени көрүп жатсаңыз, сизди сыйлыгыңыз менен куттуктаймын. Сиз, Бектур ата, сизге дагы ушундай сыйлык насип кылсын. Анан биз сиздердин артыңыздардан, улуу көчтүн артынан баралы деген оюм бар. Жакшы, Бектур Исаков бул бир тирүү учурдагы бир легенда деп айтсак болот. Ушул жашка келсе дагы, бир 90го жакындап калса дагы, учурда айыл элет мектебинде иштеп жатат. Өзүнүн дагы деле билимин берип келе жатат. Канча бир ошол Манас эпосун окутууга өзүңүз айткандай салым кошкон. Биздин дагы бул агайга, устатыбызга урматыбыз чексиз. Буюрса агай кыргыз эл баатырын алат болуш керек. Ошондой үмүт кылабыз. Демек, сизге да рахмат. Ошондой устаттарды баалап, өзүңүз эмес, устаттарды биринчи орунга койгонуңуз. Демек, бир устатынан шакирти бир кыяп өтпөгөн. Бул негизи биздин педагогикадагы негизги өзгөчөлүк ушунда да. Анан агай дагы бир эме тажрыйбалуу педагог катары учурдагы билим берүү системасына болгон көз карашыңыз, бир 12 жылдык билим берүү деп атабыз. Бул боюнча көз карашыңызды да уксак. 12 жылдык билим берүүдө, эгерде биз баланы 6 жашынан мектепке берсек, баягы эле 18 жашында мектепти бүтүрөт. Ошондуктан ата-энелерге айтарым, урматтуу ата-энелер, эгер сиздер балдардын 12 жылдык билим алуусун көздөсөңүздөр, 6 жашында эле мектепке бериңиздер. Мында эч ким убакыттан уттурбайт. Эми билим берүү министрлиги эгер ушул долбоорду ишке ашыргысы келсе, анда бардык класстардын окуу китептерин чыгарышы керек. 12 классындагы окуу китептерин чыгарышы. Ошол окуу китептерине кандай деп ойлойсуз? Учурда мектепте окутулуп жаткан окуу китептери бул бүгүнкү күндөгү балдарга туура келеби? Эмнени жаңыртыш керек? Эмне бир жаңылыктарды киргизиш керек? Ошол китептердин учурдагы форматы кандай болуш керек? Эми биз бир жаңырган коомдо жашап жатабыз да. Бир топ алдыга кетти, өнүктү, өстү дегендей. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле деген сөз бар. Эгер сиз дагы окуу китебин жаратып жүрөсүз, жазып жүрөсүз, билебиз. Бул багытта педагогикалык багытта, окуу китеби багытында бир топ тажрыйбаларыңыз бар. Башталгыч класстардын окуу китебин мүмкүн болушунча жеңилирээк, чаканыраак форматта чыгарсаңыздар деймин. Анан окуучуга сунушталган сабактардын темалары дагы баланын жаш курагына ылайыктуураак болсо деп ойлоймун. Анан кыргыз адабияты сабагынан Рамис Рыскуловдун өмүр жолун кошуу керек, Турар Кожембердиевди кошуу керек. Эгер сиз, мисалы үчүн, мен жүрөктөн сүйлөгөндү жакшы көрөм да. Эгер сиз окуу китебин жаратсаңыз, жазсаңыз, анда өзүңүздүн эмес, башка бир акын жазуучунун чыгармасын ошол жерге киргизишиңиз. Анан суунун башында туруп алып, казанчынын өзөркү кайдан кулак чыгарса деп, китептин жарымына өзүңүздүн чыгармаңызды же өзүңүздүн жакындарыңыздын караштуу, өзүңүздөргө тиешелүү адамдарды кошуп койсоңуз, анда болбой калат. Туура. Кыргыз элин тегиз караш керек. Анан кыргыз элинин кайсыл бурчунда кандай мыкты акын жазуучулар болсо киргизүү керек. Анан көбүрөөк көзү өтүп кеткен акын жазуучулардын чыгармаларын киргизүү керек деп ойлоймун да мен. Сиз өзүңүз бир аракет кылып, же бир мындай батынып көрдүңүз беле агай? Бир окуу китеп жазсам, мисалы кыргыз тили китебин айталычы. Ушундай форматта
кыргыз тилин жасайт элем деген бир өзүңүздүн концепция болгонбу же бир аракетиңиз барбы дагы деле? Биз грамматиканы окутабыз мисалы. Ойлор бар, бирок бул темага мурда кийин тереңирээк кирген эмес экен. Кирген эмессиз, бирок грамматиканы окутабыз да ушул грамматиканын зарылдыгы барбы агай? Мен кээде угуп калам да, мектепте окутулган ошол грамматика биз этиштин татаал формаларын окутабыз, чакшыл түрмөк дейбиз. Ушул грамматиканын теги эле бир турмушта пайдаланбайбыз. Ушунун кереги бар беле деген кээде мектепте иштеп калганда окуучуларыбыздан да угуп калчубуз да, мындай тартынбаган, бетке айткан окуучулар бар да. Мына ушулга кандай көз караш айта аласыз да? Негизинен баягы эле оюмду улап айтам. Маселен, башталгыч класстардын окуу китептеринде грамматиканын жөнөкөй эрежелерин киргизүү керек. Ал эми баланын жаш курагы чоңойгон сайын ар бир теманы тереңдетип ачып берүүгө аракеттенүү керек. Текст менен иштетиш керек да негизинен, туурабы? Баланын сөз байлыгын өстүрүш керек. Биздин мектепти бүткөн окуучулар жөнөкөй иш кагаздарын жаза албайт, өмүр баянын жаза албайт, өзүнүн оюн айтып бере албайт. Эми Бектур Исаковдордун азыр биз сөз кылган агайлардын дагы негизги өзгөчөлүгү ушунда да. Балдарды баягы өзүңүз да айтып өттүңүз, чечендикке, дагы башка бир мындай компетенттүүлүктөргө бүгүнкү күндүн педагогиканын тили менен айтканда балдарды тарбиялоо. Анан азыр дагы сиз баса белгиледиңиз Рамис жөнүндө. Сиз бир 3 инсан жөнүндө поэма жазганмын деп айттыңыз да, ушул 3 инсан жөнүндө эмне үчүн поэма жазып калдыңыз? Булардын баалуулугу эмнеде? Эмне үчүн буларды мектепке киргизүү керек деп сунуштап атасыз? Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө поэма жаздым. Рамис Рыскулов жөнүндө, анан устатым Атакул Жакып жөнүндө поэма жаздым. Жакында Сооронбай Жусуев жөнүндө дагы Сооронбай деген поэма жаздым. Дүйнөлүк адабияттын тарыхында жалаң акын жазуучулардын өмүр баянын китеп кылып чыгарган авторлор өтө көп. Анан кече жакында көз өтүп кетти. Көркөм сөз чебери Самсак Станалиев Айтматов жөнүндө жазды. Касым Тыныстанов жөнүндө жазды. Анан мен өзүм тил мугалими, тилчи мугалим, адабиятчы болгондугума байланыштуу окуучунун жүрөгүнө баягы окумуштуулар китеп аркылуу айтып бере албаган ойду мен ырдын күчү, көркөм сөздүн жардамы менен айтып берүүгө аракеттендим. Ошон үчүн бул поэмаларды жазып, буларды окуучуларыңызга окуп берип, окутуп, бул балдардын демек көркөм сөзүн, чеберчилигин байытуу максатында пайдаланып келатасыз экенсиз да менин байкашымча. Анан агай эми бир мындай жыйынтыктоо алдында да эки бир азыр кайрылуу жасасаңыз деп айтар элем да. Мектепте устат шакирт деген түшүнүк бар. Устат мугалимдерге кандай бир өзүңүздүн сунуш кайрылууңуз бар дагы экиге бөлүп айталы. Экинчи бир жаш мугалимге, шакирттерге мыкты мугалим болуш үчүн кандай бир өзгөчөлүктөр болуш керек? Устаттар жөнүндө айтсам, алгач бир хадисте айтылган устат атаңдан улуу деп. Эми хадис бул Мухаммед пайгамбарыбыздын баскан жолу, сүйлөгөн сөздөрү, кылган кыймыл аракетинин негизинде иштелип чыккан таалим тарбиялык чакан нускоолор да, турмуштук нускоолор. Ошол хадисте устат атаңдан улуу деп айтылган. Демек өзүнүн ата энесиндей сыйлаш керек ар бир мугалим устаттарды. Ал эми шакирттерге айтарым, мүмкүн болушунча жөнөкөй болгула. Жөнөкөйлүк бул эң бийик тереңдик деп ойлоймун. Рахмат агай. Анан дагы ошол жыйынтыктоо учурунда бир кандай кайрылуу жасайсыз жалпы эле? Болбосо ушул өзүңүздүн дагы эле чыгармачылыгыңыздан бир коомчулукка кайрыла турган ырларыңыз барбы? Ушуларды окуп бересизби? Мындай жалпы эркин бир өзүңүздөн кайрылуу болсун. Санарип мугалим деп өтүп жатабыз го. Ошол санарип мугалимге өтүп жатсак, кичине 50-60 жаштагы курактагы мугалимдер кичине кыйналып жатышат. Анан министрликтен суранарым, санарип, пиза деп карыя мугалимдерди, аксакал мугалимдерди, устаттарды кичине кыйнабай турсаңыздар деп айтармын да. Себеби аларда дагы бала чака бар, небере чөбөрө бар. Алардын дагы ырыскысы мектепке байланган. Демек
Биз мектеп жетекчилерине кайрыларым, заманбап санарып өтөбүз, заманбап технология өтөбүз деп уралап кыйкырбастан кичине улууларга дагы жардам берип, аларды дагы сыйлап, төргөт көрүп аракет кылсак жакшыбы деп ойлоймун. Баарын эле санариптке жүктөй бербей, мындай бала менен түз иштешип, Түз иштеп, баланын көзүн тиктеп, баягы эмоциясын байкап дегендей, эми санарип деген санарип, бул бирок баары бир баягы мээрим көздө деп айтат эле го. Бетме бет отуруп сүйлөшкөнгө, бала менен дидарлашканга эч нерсе жетпейт. Бирок агай азыр айттыңыз да сиз улуу мугалимдерди кыйнабасаңар деп. Анан ошол улуу мугалимдер, аксакал мугалимдер анда бир мындай иштебей эле өздөрүн өнүктүрбөй, балдардын билими, тарбиясы бир артка кетип калбайбы? жок, артка кетпейт. Болгону алар азыркы замандын технологиясынан кичине артта калышкан. Аларды деле сыйлап, курстардан окутуп, жардам берип, усулдук ашарларды уюштуруп, ошол карыяларды, жаш улуу мугалимдерди сыйласак деген. Аларды демек мындай өздөрү менен кошо жаштар бирге мындай тартыш керек өздөрүнө, Тартыш керек. жакындатыш керек, үйрөтүш керек дегендей. Бирок бул оюңуз туура дейли. Анан айрымдар ошол мен пенсияга жетип калдым, мени кыйнабай эле койчу, мени курска жөнөтпөй эле койчу деп да айтышат да. Бирок мен билгенден ошол эле мезгилде мындай коом менен, жаштар менен тең тайлаша жүгүрүп жүргөн улуу мугалимдер дагы бар да агай. Демек эң негизгиси баягы мугалим экенибизди унутпашыбыз керек. Биздин алдыбызда ошончо көздөр, ошончо колдор карап турганын унутпашыбыз керек. Баягы сунулган колдорду убагында кармашыбыз керек деген бир тыянакты айтсак болот да агай. Окуй турган ырларыңыз барбы агай? Чакырык деген ырымды окуп барайын. Чакырык. Өзүмдү кайдан табам? Айданбы, жылдызданбы? Бир мени издегенге эр жүрөк кыргыз барбы? Өзүмдү кайдан табам? Жомоктон же ырданбы? Шуркабай ары бери күтөйүн буйруганды. Өзүмдү кайдан табам? Жерденби, асманданбы? Табууга жардам бер деп чакырам жаратканды. Рахмат, чоң рахмат агай. Бизге атайын ошо 1000 километр алыстыктан келип маек бергениңиз үчүн. Дайыма Кудай ден соолук берсин. Иштеп жаткан ишиңиздин натыйжасы билим берүүдө көрүнө берсин. Сизге дагы ошол бир мамлекеттик сыйлыктарды каалайбыз. Өзүңүздүн эмгегиңиздин алкагында дайыма ушундай бир жакшы ырларыңыз менен, чыгармаларыңыз менен коомчулукта агартып, окуучуларыңызды, жаш кесиптештериңизди агартып жүрө бериңиз, кеп кеңешиңизди берип. Анан биздин Таалим подкастынан атайын келген конокторубузга белегибиз бар агай. Бул ысык кармоочу термос. Муну сизге белек катары берели агай. Бул чай ичип жүрөсүз, ысык чай ичип жүрөсүз. Урматтуу подкасттын көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы, алыскы элеч жеринде иштеген белгилүү чыгармачыл агайыбыз, акын агайыбыз Тайыр Ашырбай болду. Буюрса кийинки берүүлөрдө дагы биз билим, таалим, тарбия жөнүндө подкасттарга конокторубузду чакырабыз. Бүгүнкү подкастыбызды жыйынтыктайбыз.